тазалыққа күреседі. Таза көші, таза айыл үшін акциясына шығып отырамыз. Бұл акция өзіңіздерге белгілі. Кешелі белгіленген ВИЧ-СПИДке қарсы күресу күніне тамеки, насыбай жасөспірімдерге тигізген зияндылығы жана қан басымыңды өлчөй бір апту акциялардың астында ұйыштырылып жатат. Бұл акция өзіңіздерге белгілі райондық мемлекеттік администрациясының демилгеси менен өткөрүлүүдө. Урматтуу Гүлчайын тургундары, бүгүн бардыгыбыз тазалык үчүн аттуу демибиздин алдында жөө жүрүштө өткөрүп жатабыз. Ар бир белгиленген граффити негизинде таштандыларды көчөлөргө кирип алып чыгышууда. Урматтуу акциянын катышуучулары, biz daima тазалык үчүн күрөшөбүз. Андыктан тазалыкты бартайлы, тазалыктан качпайлы. Жугуштуу илдеттерден коомдогу айлана чөйрөлөрдү таза кармоодогу негизги багыттардын бири. Азыр дагы бир тазалык жөнүндөгү чакырыкты кайталайлы. Тазалыктан daima тазалыкты сактайлы. Урматтуу акциянын катышуучулары, бүгүнкү күндө бир эле айлана чөйрөнү таза тутуу эмес. Бул жерде кечегиден белгиленгендей ВИЧ-СПИДке каршы күрөшүү күнүнө карата дагы бул акция ошо темасын камтып кетип жатат. Андыктан биз белгиленгендей 1-декабрь бүткүл дүйнөлүк СПИДке каршы күрөшүү күнү жөнүндө дагы маалымат берүүнү туура таптык. Кыргызстан боюнча 9118 ВИЧ-СПИД катталса, анын ичине областыбызда 1549, ал эми биздин районубузда 57 адам бул оору менен катталган. Насыбай өспүрүмдөр арасындагы жаман илдеттерден таза болуу дагы биздин негизги милдеттерибиз. Биз жаш өспүрүмдөр арасында мындай илдеттерди алдын алуу жана аларга каршы күрөшүү менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл. Кылымдан кылымдарга жашап келген, кыргызым теңдеши жок төптө элден. Карасаң санжыралуу тарых бетин, кармашта башын ийип бой бербеген. Улам төгөлгөн дастаным, улуу жолду сен баштадың. Достуктун туусун көтөрүп, гүлдөй бер, кыргызстаным. Мөңгүсү эрибеген саңкылымдан, бүркүтүн салышат учкан кырдан. Аркалап ала тону ыйык тотуп, Алпманас элди курап мекен кылган. Жолам төгөлгөн дастаным, улуу жолду сен баштадың. Достуктун туусун көтөрүп, гүлдөй бер, кыргызстаным. Урматтуу айылыбыздын тургундары, дагы бир жолу эскертип айткыбыз келет. Бардыгыбыз тазалык үчүн акциясы өтүүдө. Мына ушул акцияга биздин райондук мамлекеттик администрация Гүлчө айыл өкмөтү, Гүлчөлөгү
райондогу имам хатиби баш болгон медицина кызматкерлери, билим берүү кызматкерлери, райондук айылдык ден соолук комитеттери, кесиптик лицейдин жана Абжапаров мектебиндегилер, жана райондогу мекеме ишкана, почталары, почта кызматкерлери, соцзащита өңдүү мекеме ишканалардын кызматкерлери өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүү менен келе жатышат. Урматтуу Гүлчайын тургундары, дагы бир жолу үндөп кетебиз. Тазалык үчүн көчөбүздүн эле эмес, айылыбыздын тазалык үчүн күрөшөлү. Дагы бир жолу тазалыкты сактайлы, тазалыкты барктайлы. Ulu yolu sen başladın, dostluğun tozun gönderin. Sana başka bir top yok işkirçilik kılıp жатқан негізгі көшігі düşürüyoruz. Andıktan тазалықты сақтайлы, тазалықты сақтайлы. Şuları sizlerdi арыдайым көчөнүн тазалыгына, анын негизинде айылыбызга болгон тазалык көз карашыңыздарды түздөөгө чакырабыз. Бизде тазалык бул ден соолук, тазалык бул сиз жутуп аткан аба, бул экологиябыздын тазалыгы. Тазалыктан качпайлы. Ура! 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 Айма бұл жерде ишкердик жүргүзүп жаткан жеке ишкерлер, керек болсо мына автоунаалардын ээлери, сиздер дагы тазалыкты сактап, дайыма элибиздин ден соолугу үчүн күрөшүп коюңуздар. Биз бардыгыбыз тазалык үчүн аттуу, элибиздин алдына өтүп жаткан жөө жүрүш акциясы бардыгыңыздарды тазалыкка чакырат. Тазалык бир эле айлана чөйрөнүн тазалыгы эмес. Бұл тазалық еліміздің ден соолугуна, ар кандай жугуштуу илдеттердин сактоого койгон камкордугуна дагы арналып жатат. Урматтуу акциянын катышуучулары, бардыгыбыз тазалык үчүн аттуу дебиздин алдында өткөрүлгөн азыр эле мына ушул уландысы мына борбордук стадиондо улантып жатабыз. Азыр бир нече минуттардан мурда biz bu aksiyаны Gülçönün başlatışı göçü Alınbek Datka atabыздын естелигинен баштап борбордук көчөлөрдө автобекет жана базардан бардык көчөлөрүндө өтүп мына акыр аягы ушул жерге келди. Бүгүнкү бардыгыбыз тазалык үчүн аттуу демилгенин алкагында уюштурулган ВИЧ илдетине каршы жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту болтурбоо, кан басымыңды билип ал. Ошондой эле айлана чөйрөнү таза кармоо, насыбай менен тамекинин зыяндуулугу аттуу бүгүнкү иш-чараны, акцияны ачык деп жарыялууга уруксат этиңиздер. Бүгүнкү ушул акция менен бардыгыңыздарды Ал айрымдык жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Замирбек Сариевичтин атынан, ошондой эле районубуздагы мекеме ишканалардын, айыл өкмөттүн башчыларынын атынан сиздерди ушул акциянын ачылышы менен куттуктап коюшка уруксат этиңиздер. Товарчысы Жибек Жороева аябай жакшы маалыматтарды айтты. Демек, бүгүнкү чакырыкка, бүгүнкү акцияда айтылган иш-чараны колдогондор мен ойлойм бардыгыбызга район боюнча ушул районубузда 86 000, 87 000 калкыбыз болсо бардыгы сиздер аркылуу жетет деп ойлойм ошол биздин жарандарыбызга. Анткени бүгүнкү күндө эң учурдун талабы болгон бул тазалыкты бардыгыбыз колдошубуз керек экен. Мына чакырыкта да айтып кеттик го, тазалыкты сактайлы, тазалыкты барктайлы, тазалыктан качпайлы деген бул чакырык аябай мен ойлойм жакшы мааниси бар экен жазылгандыгын, бүгүнкү акцияда айтылгандарын мен ойлойм бардыгыбыз түшүндүк. Ошондуктан бүгүнкү акциябыз жакшы өтсүн. Мына ушуга катышкан бүгүн коомдо эң көйгөйлүү маселебиз болгон бул тазалыкка көңүл бурбасак, тазалыкты ушундай аркасына түшүп көзөмөл кылбасак, көрүп атасыздар кандай абалда турганыбызды. Мына массалык маалымат каражаттарында көрүп атасыздар.
repertuarlarda dep hazır şu jaman öğrenip aldık. Bir kichkine jagыбыз ele jaman jagыбыз görünüp kalsa sırasıyla şöyle WhatsApp internetke çağırıyoruz. Hem üçün bugünkü günde kanday rayonumuzda жақсы болады. Аны biz bugün жақсы жағын айтып çıkara almayız. Ошол интернетке, ошол масал маалымат каражаттарына. Men бардыңыздарды чакырып кетет. Ошол болуп аткан ишти болгондой, болбосо ошого аракет кылып бир. Шого бирге сиздерди жапа турмак, баягы кыргызда макал бар. Жабыла көтөргөн жүк жеңил болот деп урматтуу агайын туугандар. Бүгүнкү акцияга катышуулар. Жабыла көтөрсөк жүктү. Мен ойлойм бардык иш аткарылат. Ошондуктан дагы бир жолу бүгүнкү урматтуу акциянын катышуулары мына буюрса 2019 жылыбыз аяктап, жаңы 2020 жылыбыз келет. Бардыгыңыздарды ушул учурдан пайдаланып, келаткан жаңы жылыңыздар менен Geçken kağıtlarını kaynalanıyor. Don't you